Салык саясаты реформаланып, салыктан буйтаган ишкерлер четинен аныкталып жатат. Буга чейин ири базарлар текшерүүгө алынып, салыктан качкан фактларды УКМК ачыктап чыккан. Ал жүйөлүү базарлардын ижара акылары төмөндөтүлгөн. Анда Турат Али базарынын бир бөлүгүнүн кожоюну жеке ишкер Жээнбекова да камакка алынган. УКМК Баткен Комфорт базарында салык төлөөдөн качуу фактыларын аныктаган. Бул сыяктуу ишкерлер арасында мыйзамды буйтап өтүп, киреше табуу амалын көздөгөндөргө жол берилбей, анткени соода саттыкта патент жоюлуп, көзөмөл кассалык аппараттын милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. Муну менен көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатталган. Салыкты жашыргандардын көпчүлүгү ири компания, заводдор. Биз именно ошол продукциянын көлөмүн дагы кошумча эсептеп, чыгарылган, ал жактан жазылып чыгарылган электрондук эсеп фактуранын негизинде эсептеп атабыз. Мен азыр бул жерде ошондой субъекттердин аттарын атасам мага мыйзамсыз болуп калат, себеби салыктык сыр болуп бизге мындай айтуу мүмкүн эмес. Бирок да тура эле миллиондогон суммаларды доначисление кылып, аларга ошол көлөмү, товарынын негизги көлөмү менен электрондук эсеп фактураларынын дал келбешинин негизинде аларга чегерүүлөр болуп атат. Ал арада салык төлөгөндөрдү ачыктоого көмөктөшкөн мыйзам долбоору сунушталды. Тагыраагы эми салык төлөбөй, салык мыйзамдарын бузган ишкер тууралуу салык органдарына маалымат берген адам төлөнгөн айып пулдун бир бөлүгүн алууга укуктуу болот. Бул багыттагы мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна жиберилди. Анда 2024-жылы 52.674 салык төлөөчүгө жарандардын арызынын негизинде айып пул салынып, салык өндүрүлгөн. Мындай даттануулардын басымдуусу көзөмөл кассалык машинесин колдонбоо маселесинен келип чыккан. Экономист Мирлан Убайдуллаев бул демилге салык мыйзамдарынын бузулушун алдын алат деп эсептейт. Биз эгерде ошондой маалымат боло турган болсо, тиешелүү органдарга маалымат бере турган болсок, анда биз кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн жарандык, атуулдук милдетибизди аткарган болобуз. Биринчиден. Экинчиден ошол сатуучу болобу, кандайдыр бир товарды реализация кылып аткан жак болобу, ишкер болобу, эгерде ал өзүнүн ошол жашыруун кандайдыр бир пайда алган булагы болсо, ал маалыматты жеткирсек, демек ал баягы кара каражатты топтобогонго биз мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Ал сөз мамлекетке келип түшүш керек. Бул эми оң жак. Мунун терс жактары дагы бар. Ушул маселе кийин бара баягы курдома, жала жапмай, же болбосо туура эмес маалымат жеткирүүгө алып барбаш керек да. Бул жоонун тартиби, негиздери, өлчөмү жана мөөнөтү министрлер кабинети тарабынан аныкталат. 2023-жылы Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү ички дүң өнүмгө карата 19% деп эсептелген. Мамлекеттик салык кызматы 2024-жылдын январь-июль айларында 161 миллиард 356,3 миллион сом салык жана камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултту. Белгиленген план 5,8 миллиард сомго ашыгы менен аткарылган. 2023-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 25,6 миллиард сомго көп жыйналган. Алмагүл Эрке, Байгызы Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.